Кыргызстанга Беларустун тышкы иштер министри Максим Реженков алгачкы ирет расмий сапар менен келди. Аны Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев тосуп алды. 22-23 июль күндөрүнө белгиленген расмий сапардын биринчи күнүндө эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Тараптар саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык багыттардагы кызматташуунун артыкчылыктуу маселелерин талкуулашты. Жээнбек Кулубаевдин билдиришинче, Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы соода жүгүртүү акыркы 3 жылда дээрлик 2 эсеге өстү. 2023 жылдагы 117 миллион АКШ доллардан 2025 жылы 206,5 миллион долларга жеткен. За последние 2 года в ходе обозначено. Соңку 2 жылда эле өкмөт башчыларынын аталган сапарларынын алкагында кызматташуунун түрдүү тармактары боюнча эки тараптуу 27 документке кол коюлду. Кыргызстан менен Беларусь ортосунда соода экономикалык өз ара аракеттенүү туруктуу өсүштү көрсөтүүдө. Акыркы 3 жылда товар жүгүртүү дээрлик 2 эсеге жетип, 2023 жылдагы 117 миллион АКШ долларынан 2025 жылы 206,5 миллион АКШ долларына чейин өстү. Муну менен бирге кыргыз продукциясынын экспорту 35%га жогорулады. Урматтуу Максим Владимирович, бүгүнкү жолугушуу бизге өз ара аракеттенүүнүн негизги багыттары боюнча пикир алмашууга жана Кыргыз-Беларусь кызматташтыгын андан ары тереңдетүүнүн келечегин белгилөөгө эң сонун мүмкүнчүлүк берет. И наметит перспективу дальнейшего углубления кыргызско-белорусского сотрудничества. Вы правильно абсолютно сказали, что сегодняшний... Сиз туура айттыңыз. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр чынында эле тарыхый маанилүү учурда өтүп жатат. Жакында эле биздин мамлекеттин премьер-министри Александр Генрихович Турчиновдун сапары болуп өттү. Бул сапар жана анын алкагында өткөн Беларусь-Кыргыз бизнес форуму биздин өлкөлөр экономикалык өз ара аракеттенүүнү таптакыр жаңы деңгээлге көтөрүүгө даяр экенин айкын көрсөттү. Эскерте кетсем, бизге товар жеткирүүнү кеминде 500 миллион долларга жеткирүү милдети коюлган. 25 жылы биз бул милдетти чечүүгө бир топ жакындадык. Быйыл дагы графиктен озуп баратабыз. В 2025 году мы чуть-чуть больше приблизились к решению этой задачи. Тараптар ШКО, БУ, КМШ, ЯЕП жана ЖКК алкагында өз ара аракеттенүүнүн чыңдоо маселелерин да карашты. Сүйлөшүүлөрдө соода экономикалык багыттагы өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын жана министрликтер аралык консультацияларды уюштуруу мөөнөттөрү такталды. Бүгүнкү күндө биз Беларусь Республикасы менен бардык тармактарда, айыл чарба тармагы болобу, соода өнөр жай башка тармактар болобу, бардык тармактарда абдан жакшы иштешип кызматташып келебиз. Беларусь кесиптештерибиз бизге абдан жакшы жардам берип атышат. Өнөр жай кооперациясындагы жакшы мисал катары айтсак, бул жакынкы мына айларда буюрса Бишкекте Кыргызстандагы биринчи трансформаторлорду чогултуу боюнча Беларустар менен Беларусь тарап менен чогуу ушундай уюштурулуп аткан заводдун ачылышы күтүлүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө Беларусь тарап Кыргызстанды 2027-2028 жылдарга буунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен куттуктады. Өз кезегинде Жээнбек Кулубаев белорусиялык кесиптешин 2027 жылы өтө турган Эркин Тоо саммитине катышууга чакырды. Жолугушуунун соңунда Максим Реженков Жээнбек Кулубаевди Беларусь Республикасына расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сумралиев, регион, Бишкек.